Дүйнө жүзүндөгү жакырчылык деңгээли биринчи жолу көтөрүлгөндө Бул пандемиянын масштабы болуп көрбөгөндөй. качкындарды кабыл алып жаткан жамааттардын саны барган сайын көбөйүүдө жана Социалдык жакшы өзгөрүүлөрдүн алдыңкы катарында аялдар болууда. биз мындан ары расизмге кайдыгер кара албайбыз. Климаттын өзгөрүүсүнөн келип чыккан ол кесепеттердин алдын алууга болот. Кургакчылыктын өсүшү, суу ташкындарынын жана токой өрттөрүнүн көбөйүшү. Мунун баары ушунчалык үмүтсүздөй сезилет. Чын элеби? Баары жаман деп айтууга болбойт. Дүйнөдө жакшы иштерди кылып жаткан адамдар бар. Мен деле билем дечи, бирок баардык адилетсиздик жана кыйынчылыктарчы. Кечиккеним үчүн кечирим сурайм. Кош келдиңиз. Рахмат. Кооз гүлдөр экен. Ооба, эшикте бир балдар баарына гүл берип жатыптыр. Кандай сонун? Биз жөн гана дүйнөнүн абалы жана биздин кылган кичине иш-аракеттерибиздин чоң көрүнүшкө таасир эте албай тургандай сезилери тууралуу талкуу кылып жатканбыз. Бирок биз кылган ар бир кызмат кичине болсо да өзүбүздүн жана бизди курчап турган дүйнөнү өзгөртүүгө өз салымын кошот. Келгиле уланталы. Дүйнө көптөгөн баш аламандыктардын жана коогаландуу мезгилди башына өткөрүп жатканына карабастан, адамзаттын бир адамдык үй бүлө катары өз ара көз карандылыгы жана өз ара байланышы бар экенин түшүнүү күч алууда. Адамзаттын бирдиктүүлүгү жөнүндөгү Бахауланын көз карашы дүйнө жүзү боюнча 100 миңден ашуунун жерлердеги жеке адамдарга жана жамааттарга дем берүүдө. Бул көз караш коомдогу түзүмдөрдүн жана мамилелердин кайра өзгөрүүсүн талап кылган көз караш. Миллиондогон адамдар Бахауланын биримдик жана адилеттүүлүк жөнүндөгү принциптерин иш жүзүнө ашырууга умтулуп жаткандыктан, жашоо маданиятында бир кыйла жетишкендиктер байкала баштады. Жеке инсандар өздөрүн коомдук өзгөрүүлөрдүн негизги каармандары катары көрүп, өздөрү жашаган конуштарды жана айылдарды өнүктүрүүгө салым кошууга аракет кылышууда. Сыйынуунун жана кызмат кылуунун жигердүү үлгүлөрү мүнөздүү болгон жамааттар бардыгынын руханий жана материалдык жыргалчылыгынын жогорулашына түрткү болууда. Балдар өздөрүнүн ички рухий сапаттарын өөрчүтүп, дүйнө элдеринин ар түрдүүлүгүн жана биримдигин баалай тургандай нукта тарбияланууда. Жаштарга өз жашоолорундагы олуттуу этаптарын кыйынчылыктарын жеңүү үчүн дем күчкө ээ болууга жана өз күчтөрүн адилеттүү келечекти курууга багыттоого жардам берилүүдө. Үй бүлөлөр ичинде биримдик сезилип, үй бүлөлөрдөн түзүлгөн топтор жергиликтүү жамааттын жашоосун жакшыртуу үчүн биригип жатышат. Жеке адамдардын, жамааттардын жана мекемелердин ортосундагы мамилелер кызматташтык жана өз ара тыгыз мамиле менен мүнөздөлөт. Бул аракеттердин баары адамзатты Бахауланын алдын ала көргөн, бейпил жана өнүккөн дүйнөлүк цивилизацияга жакындатууга багытталган. Бул албетте мага үмүт берет. Мага дагы. Билем, жөн гана ойлонуп көрсөңөр, сиздин сыйынууга багышталган чогулушуңар, сиздин балдар класстарыңыз жана сиздин жаштар топторуңуз алардын баардыгы өзгөрүүгө салым кошууда. Ал эми өзгөрүү үчүн убакыт керек. Ооба, бирок алдыда дагы узак жол турат. Эгерде биз 100 жыл мурдагы Бахай коомун карай турган болсок, Абдулбаханын көз өткөндөн кийин ал коом таптакыр башкача көрүнгөн. Биз басып өткөн жолубузга көз чаптыра турган болсок, бүгүнкү жетишкендиктер бизге чейинкилердин курмандыгынын жана кайраттуулугунун натыйжасы экенин көрөбүз. Чын эле, ушул кезде себилген үрөндөр эми жемишин берип жатат. Туура, тарыхты түшүнүү менен алдыга жылуу үчүн зарыл болгон көз карашты ала алабыз. Келгиле уланталы. Шаар буга чейин мындай акыркы сапарга узатуу зыйнатына күбө болгон эмес эле. Жүйүттөрдөн, христиандардан жана мусулмандардан, аялдардан, эркектерден жана балдардан, байлар менен кедейлерден турган 10 миңдеген аза күтүүчүлөр алардын баардыгына мээримдүү ата болгон Абдулбахага тазим кылуу үчүн чогулушту. Бахауланын мураскору болгон Абдулбаха өз өмүрүн адамзаттын бирдиктүүлүгүн жайылтууга арнаган. Ошол бирдиктүүлүктүн өзөгү болуп Бахауланын мурасы эсептелет. Ал мураста
азыркы коом түзүлүшүн жакшы жакка өзгөртүүнүн дем күчү да ыкмасы да камтылган. Бахауланын мурасынын борбору болуп дайындалган Абдулбаха коомчулуктун биримдигин камсыз кылып, анын окууларынын бүтүндүгүн сактап калган. Анын акыркы эң чоң белеги анын эрки жана осуяты. Анда ал административдик тартипти ачып, өзүнүн сүйүктүү небереси Шоге Эфендини Бахаи ишениминин сакчысы кылып дайындаган. Муну менен мурас күчүнүн үзүлтүксүздүгү камсыздалып, анын борборуна бахаилер кайрыла алмак болгон. Абдулбаха сүйүктүүлөрүн жалгыз калтырган эмес. Кээде мен өзүмдү ушунчалык жалгыз сезем. Мен Абдулбаха мени менен экенин билем. Бирок бүгүн менин досторум биздин класска жаңы келген бала жөнүндө кайрадан жаман сөздөрдү айтышты. Бул жолу унчукпай туруп калбастан мен аларга токтоткула дедим. Бирок алар мени шылдырдаганга өтүштү. Сен эрдик көрсөтпүсүң. Туура нерсени жактоо дайыма эле оңойго туура бербейт. Мен өзүмдү жөн гана ушунчалык жалгыз сезип кетем. Дүйнөнү жакшы жакка өзгөрткөн адамдардын көбү кээде өздөрүн жалгыз сезишкен. Чоң атасы Абдулбаха дүйнөдөн кайтканда Шоге Эфенди болгону 24 жашта болчу. Анын жүрөгү сыздаган. Дүйнөнүн оор жүгү анын мойнуна артылган. Анын канчалык кыйналганын жана өзүн кандай жалгыз сезгенин элестете аласыңбы? Ал эми ишенимдин сакчысы эле. Ага Бахауланын көз карашындагы руханий жана материалдык жактан гүлдөп өнүккөн цивилизацияны чыныгы жашообузда ишке ашыруу жоопкерчилиги жүктөлгөн. Ал анын жаңы ролун кабыл албагандардын каршылыгына да туш болгон. Бахауланын кызы, анын чоң тээжеси Бахия ханум аны жубатып, ага чоң жөлөк болгон. Бахия ханумдун колдоосуна таянып жана Абдулбаханын ар дайым аны менен бирге экенин билүү менен Шоге Эфенди өзүн сакчы ролуна арнаган. Bir 1921 жылы Бахаи жааматы негизинен бир нече адамдардан түзүлгөн топтордон жана жааматтардан турчу. Алардын айрымдары кичине болсо, айрымдары дээрлик чоң болуп, так уюшкан системасы жок дүйнө жүзүнүн туш тарабында жайгашкан. Кээ бирлери ишеними үчүн куугунтукталса, көбү материалдык кыйынчылыктарга дуушар болушкан. Мындай дүйнөлүк цивилизацияны аз сандагы адамдардын жана ушундай жетишсиз каражаттын негизинде кантип түптөөгө болор эле? Албетте, мындай цивилизацияны куруу ар бир адамдын аң сезимдүү катышуусун талап кылат. Бул дүйнөлүк цивилизациянын калыпташына ар бир улуттун, ар бир топтун гана эмес, ар бир адамдын кандайдыр бир деңгээлде салым кошууга мүмкүнчүлүгү болуш керек. Ал убакта Бахауланын кабарын уккандардын саны саналуу гана болчу. Аны бүткүл дүйнө элдерине кантип таратууга болор эле?
Бул бүткүл дүйнөлүк көз караштын аткаруучулары болгон Түндүк Американын бахаилерине багышталган Кудайлык план скрижалдарында Абдулбаха ишенимди өстүрүү жана орноттуу хартиясы менен капсыз кылган. Бул скрижалдардын ичинде дүйнөнүн руханий кайра жаралуу үйрөндөрү жана бул цивилизациянын пайда болушу камтылган. Бирок келечектеги бул цивилизация кандайча иш жүзүнө ашырылмакчы? Чечимдер кандай түрдө кабыл алынат? Ар бир адамдын үнү кандайча эсепке алынмакчы? Бардык адамдардын муктаждыктарын эске алган жана алардын жыргатчылыгы үчүн кызмат кылган уюштуруу системасы керек эле. Бахаулла өзү мындай системаны алдын ала көрүп алган. Абдулбаха өзүнүн эрки менен осуятында административдик тартиптин планын түзгөн. Эми Шоге эфендиге аны түзүүгө убакыт келип жеткен. Абдулбаханын көзү өткөн соң 1930-жылдардагы чоң экономикалык оор абалды башынан өткөрүп жаткан бахаилер санынын аздыгына карабастан Шоге эфендинин көрсөтмөлөрүнө сүйүү жана ишеним менен жооп кайтарышкан. Алар Бахаулланын окууларын башкалар менен бөлүшүүнү улантып, жергиликтүү руханий жыйындарды уюштура башташат. Бул жаңы институттарды түзүп жатып, алар бүгүнкү күнү адамдар багыт жана кеңеш алуу үчүн туш тараптагы жергиликтүү руханий жыйындарга кайрылып жатканын элестетишти болду экен. Бул жыйындар коомдордо кездешкен жана алардын ажырагыс бөлүгү болгон кыйынчылыктардын алдын алуу жана жеңилдетүү үчүн жөндөмүн өнүктүрүүдө. Бүгүнкү күндө кээ бир жерлерде жергиликтүү өкмөттөр жана башка институттар өз жааматтарын өнүктүрүү үчүн бул жыйындар менен кызматташып иш алып барууда. Жергиликтүү жыйындардын жетиштүү санда түзүлүшү жаңы улуттук руханий жыйындардын шайланышына жол ачты. Шоге эфендинин жетекчилиги астында ишенимдин жана анын коомду түптөө күчтөрүнүн өсүшү үчүн маанилүү болгон административдик тартип калыптана баштаган. Ошентип, административдик тартиптин пайдубалы түзүлүп жаткандыктан Кудайлык планды системалуу түрдө өнүктүрүүгө мүмкүн болду. Кудайлык пландын биринчи этабы 1937-жылы башталган 7 жылдык план болгон. Улуттук жааматтар түзүлүп, өнүккөн сайын алар ырааттуу түрдө өз пландарын кабыл ала башташкан. Экинчи дүйнөлүк согуштун башталышында улуттар өз аскерлерин согушка даярдаса, бахаилер сүйүү армиясын түзүүгө аттанышкан. Кийинки бир нече ондогон жылдар бою басымдуу бөлүгү адегенде Түндүк Америка жана Ирандагы жааматтардан чыккан. Жеке адамдар жана үй бүлөлөр сакчынын пландарына кайраттуулук жана чечкиндүүлүк менен жооп кайтарышкан. Түндүк Америкадагы достор өз мекениндеги шаарларга жана шаарчаларга баруу менен бирге Борбордук жана Түштүк Америкадагы өлкөлөрдү кыдырса, ишеним бешигиндеги бахаилер чыгыш жана алыскы чет өлкөлөргө аттанышкан. Көптөгөндөр оор абалга дуушар болуп, кыйынчылыктарды өз башынан өткөргөндүгүнө карабастан, алар үйлөрүн таштап, дүйнөнүн бардык булуң бурчундагы адамдарга биримдик жана тынчтык кабарын таратышты. Бахаулланын ишенимин кабыл алгандар коомдун ар кыл катмарынан чыккан адамдар эле. Алардын ичинен Румыниянын ханышасы Мария ишенимди кабыл алган биринчи монарх болгон. Шоге эфенди инсандарга, топторго жана бахаи институттарына багыт берүүчү, аларды шыктандырган жана кубаттаган миңдеген каттарды жазган. Ал жаркын келечекти куруу боюнча таасирдүү көз карашын жана орчундуу кеңештерин сунуштаган. Ал бахаи жазмаларын англис тилине которуп,
ыйык тексттердин түшүндүрмөсүн берген жана ыйык жерде ишенимдин руханий жана административдик борборун түзгөн. Анын баа жеткис чоң мурасы адамзатты кылымдар бою жетектемекчи. Шоги эфендиге бакыт берилип корголсо да, бул анын азап тарткан эмес дегендигин билдирбейт. Анын терең кайгыга чөмүлүп мүңкүрөгөн учурлары да болгон. Ошол учурларда ал эмне кылган? Ал сыйынчу. Анан Абдулбаханын ага жардам берип жатканын билип, иш аракетин кылган. Мен да сыйынам. Эртең болсо жан келген бала менен дос болом. Germany invades Poland and the Free State of Danzig. Хиросимадагы биринчи атомдук бомба. Тынчтык жана акыркы тарых Бириккен Улуттар уюму тарабынан уюштурулган. Адам укуктарынын бул жалпы декларациясы. Түштүк Корея согуш талаасына айланды. Сен эмне көрүп жаттың эле? Бул сабагыма байланыштуу. Биз азыр 1940-50 жылдарды өтүп жатабыз. Ошол кезде жашабаганыма абдан сүйүнөм. Бул тарыхтагы эң караңгы күндөр. Бирок ошол учурда жарыктын бүлбүлдөгөн нурлары да бар болгон. Жарыктын бүлбүлдөгөн нурлары аны кандай түшүнсө болот? Бул Шоги эфенди бахайлерди Бахаулан кабарын дүйнөнүн бардык булум бурчуна жеткирүүгө үндөгөн учур. Чоң энең менен чоң атаң ошол чакырыкты кабыл алышкан. Чын эле, абдан жакшы. Ооба, бирок бул оңойго турган эмес. Алар үйүн, жумушун, жыргалчылыгын, дегеле бардыгын таштап кетишкен. Алар ата-энеси менен коштошуп жатып, аларды балким акыркы жолу көрүп жатканын билишкен. Мындан сырткары жол кезүү да абдан кыйын болгон. Алар муну кантип ишке ашыра алды? Алар муну жүрөктөрүндө Бахаулага жана адамзатка болгон сүйүү менен ишке ашырышкан. Алар Бахауланын аяны бахайлерге гана таандык эмес экенин билишкен. Анын кабары бардыгына багышталган. О, өтө кызык. Мен сага бир нерсе көрсөтөйүн. प्रभु ने फिर प्यासी धरती पर प्रभु ने फिर प्यासी धरती पर गंगा नई बहाई है। युग युग के सब भेद मिटाने आया धर्म बहाई है। युग युग के सब भेद मिटाने आया धर्म बहाई है। 1953 жылга карата Бахай жамаатынын мүмкүнчүлүгү алда канча өскөндүктөн Шоги эфендинин Абдулбахан кудайлык планын мындан да тереңирээк ача турган, бүткүл дүйнөнү кучагына алган 10 жылдык руханий ишкана болгон. Биринчи бүткүл дүйнөлүк масштабтагы биргелешкен планга чакыруу мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Бахайлердин жобу күттүргөн эмес. Жаш карысы да, байкедеи да, орукчаны да, дени сагы да, жалгыз бойлусу да, үй бүлөсү да, айтор бардыгы жок кайтарган. Алар баарын таштап, Бахаулан окууларын бардыгы менен бөлүшүү үчүн көп учурда мурда болуп көрбөгөн жерлерге бет алышкан.
жандарынын кылган эрдигин, ар бир курмандыгын эч бир жазма сүрөттөп бере албайт. Алар менен жолуккандардын көбү ушундай принциптерди эңсеп келген. Андыктан көп өтпөй алар биргелешип, дүйнөнү жакшы жакка өзгөртүү үчүн өз аракеттерин жумшай башташты. Балким ал кезде жашаган жаман деле болгон эместир. Сен бүгүн түштөн кийин келесиңби? Мен мындай нерсеге жокмун. Айтайын деген, мен тааныбаган адамдар менен жакшы сүйлөшө албайм. Аларды чоочун деп эсептөөгө болбойт. Алар өзүбүздүн коңшулуктун адамдары. Ооба, бирок алар дайыма бир нерсе менен элек. Алар мындай сүйлөшүү кызыктар эмес болсо керек деп ойлойм. Анын үстүнө мен эч кимге көз карашымды таңгылагым келбейт. Бул бирөөнү бир нерсеге ынандыруу керек дегенди билдирбейт. Бул өзүбүз жашаган айлана чөйрөбүздү өнүктүрүү үчүн кантип чогуу иш алып барууга болоорун изилдөө жана угуу менен мейкиндик түзүү дегенди билдирет. Мен адамдар чындап эле маңыздуу пикир алышууга дилгир экенин байкадым. Сен маектешүү чындап эле бир нерсени өзгөртүп алат деп ойлойсуңбу? 10 жылдык планды эстесеңер, ошол убакта ушул сыяктуу миңдеген маектешүүлөр орун алып, алардын жыйынтыгында чоң өзгөрүүлөр болгон. Мен жаңы эле бул сонун видеону көрдүм. Анда маңыздуу маектешүүлөр башка бирөөнүн жашоосун кандайча өзгөртө аларын көрүүгө болот. Мен 1921 Германияда төрөлгөм. Экинчи дүйнөлүк согуштун аягында мен Италияда согуш туткуну болуп калдым. Түрмөдө биздин маектешүүлөрүбүз көбүнчө жашоонун жана диндин маңызы тууралуу болчу. Менин жүрөгүм менен акыл эсим жаңы идеялар үчүн ачыла баштады. Германияга кайтып келгенден көп өтпөй болочок күйөөм менен тааныштым. Ал Түндүк Африканын таң дивизиясында кызмат өтөгөн. Биз бахаилердин тобу менен достошуп, Бахауланын диндин бирдиктүүлүгү жана адамзаттын биримдиги жөнүндөгү принциптери менен таанышып, бул кабар бизди таасирлентпей койгон жок. Биз көпкө ойлонбостон бахаи болуп калдык. 1957 жылы зыярат кылып, сүйүктүү сакчыга жолуктук. Жолдошумдун Африкадагы согушка катышканын укканда, аны кайра ал жакка кайтып барууга үндөдү. Бирок бул жолу сүйүү кабарын жеткирүү үчүн эле. 1959 жылдын 5-июл айында 6 балабыз менен биз түштүк Батыш Африкага апартеид күч алып турган кезде келдик. Ар кандай түздөгү адамдар ортосундагы достукка тыюу салынган. Бизге ачык чогулууга уруксат берилбегендиктен Бахауланын жазмаларын окуу үчүн жыйындарды үйлөрүбүздө өткөрчүбүз. Ушундай кыйынчылыкка карабай, чогуу болгонубузга ыраазы элек. Бир нече жылдан соң биринчи жергиликтүү руханий жыйын шайланды. Бул Намибиядагы Бахаи башкаруусунун башталышы болду. Макул, мен силерге бүгүн түштөн кийин келем. Жакшы. Билесиңерби, ошол мезгилдин тарыхы бул жеңишти чагылдырган гана тарых эмес. Ар бир жеңиш менен бирге кыйынчылыктарды да жеңүүгө туура келген. Кандай кыйынчылыктарды? Мисалы, 1957 жылы грипп пандемиясы болгон. Шогейфенди Лондондо жүргөндө ооруп калган. Кокустан ал күтүлбөгөн жерден көз жумду. Бул бүт Бахаи дүйнөсү үчүн оор сокку болду. Жана бул 10 жылдык пландын ортосунда болуп калды. Бирок Шогейфенди дүйнөдөн өтүп кетсе да, анын баштаган иши улана берди. Мен азыр бир нерсе көрсөтөйүнчү.
Сакчынын көз өткөндөн кийин оор күйүткө батты, кайгы басты. Бахай коомчулугу үчүн да эртеңки күнү эмне болоору белгисиз болуп, олку-солку мезгил болгон эле. Алардын иштери кандай багытталмакчы? Алар кантип туура жолго түшмөкчү? Акыркы сапарга узатуу зыйнатынан кийин Шоги эфенди тарабынан Кудай ишинин колдору деп дайындалган аялдар жана эркектер ыйык жерде чогулушкан. Негизги милдеттери ишенимди коргоо жана жыйылтуу боюнча бул көрүнүктүү инсандар бүткүл дүйнөлүк адилеттүүлүк үйү шайланганга чейин Бахай коомунун иштерин жөнгө салуу үчүн жооптуу болушкан. Мурастын биримдикти сактоо күчү коомчулуктун иштин колдоруна жана дили менен берилгендерден көрүнүп турган. Кудай ишинин колдору дүйнө жүзүн талыкпастан кыдырып, сакчынын бүткүл дүйнөлүк планын аткарууга бахаилерге дем берип шыктандырышкан. Baba Mungu wa mapenzi, Nisamehe dhambi zangu, mimi ni kipofu masikini mbele yako. Baba Mungu wa mapenzi, Nisamehe dhambi zangu, mimi ni kipofu masikini mbele yako. Bahaula asifiwe, Bahaula asifiwe, Bahaula asifiwe, mkombozi wa dunia. Bahaula asifiwe, Bahaula asifiwe, Bahaula asifiwe, mkombozi wa dunia. Пландын соңунда Бахай коомунун 10 жыл аралыгында ишке ашырышкан жетишкендиктери мурунку кылым ичинде аткарылган иш-аракеттерден кыйла жогору болду. Бахаилер жашаган өлкөлөрдүн жана аймактардын саны 2 эсеге көбөйүп, алардын саны 14 миңден ашык жерлерде 259-га жеткен. Элүү алты улуттук руханий жыйындар түзүлүп, миңдеген жергиликтүү руханий жыйындар дүйнө жүзү боюнча жааматтардын бакубаттуулугун камсыз кылуу үчүн иш алып барышкан. Ошентип, административдик тартиптин негизи жана тиреги негизделген эле. Bir 1963 жылдын 21 апрелинде дүйнөнүн булуң бурчунан келген 56 улуттук жыйындардын мүчөлөрү Бахай дининин эл аралык башкаруу органы болгон бүткүл дүйнөлүк адилеттүүлүк үйүн шайлоо үчүн Хайфадагы Абдулбаханын үйүндө чогулушкан. Бул маанилүү окуя Бахауланын Багдаддагы жарлыгынан туура 100 жыл өткөндөн кийин орун алган. Кудайдын ишинин колдору сакчы тарабынан аларга жүктөлгөн кызматтарды аткаруу үчүн бул институтка шайлануудан аларды эркин калтырууну суранган. Бахаула
Мыйзамдар китеби болгон өзүнүн Китаби Агдас китебинде бүткүл дүйнөлүк адилеттүүлүк үйүн түзүү тууралуу көрсөтмө берген. Абдулбаха өзүнүн эрки жана осуятында анын бийлигин ырастап кеткен. Ал эми сакчы аны шайлоо үчүн Бахаи дүйнөсүн даярдоого 30 жылдан ашык убактысын арнаган. Бүткүл дүйнөлүк адилеттүүлүк үйү аркылуу Бахаулланын мурасы өзүнүн өмүр тартуулоочу максатын аткарууну улантты. Кийинки 3-10 жылдык интенсивдүү окуу жана эксперимент кылуу жылдардан болду. Кандайсың, Аша? Жакшы, рахмат. Азыр мен жайкы мектеп үчүн презентациясынын үстүндө иштеп жатам. Баары жакшы. Кайсы чакыруу? Ой толгоо жолугушуусунабы? Ооба, мен алдым. Чынын айтсам, мен барбай эле койсомбу деп жаттым эле. Мен сыйынуу жолугушууларды өткөрбөй калдым. Башында жакшы өтүп жаткан, бирок кийинчерээк эле эл келбей калды. Андыктан мен токтотууну чечтим. Мен түшүнөм, бирок мен бөлүшө турган деле баалуу нерсем бар экенине ишенбейм. Макул, мен бул жөнүндө ойлонуп көрөйүн, анан сага билдирем. Жакшы кал, Аша. Бахаулланын окууларын жашообуз жана коомдук муктачтыктары үчүн колдонууга үйрөнүүбүз керек. with a heart Эң улуу мааракени майрамдоо максатында бул жерге чогулган бардык сүйүктүү досторго ысык саламымды жолдоо менен who are assembled чын here жүрөгүмдөн for the куттуктайм. purpose of celebrating the most great jubilee. Бул бөлмөдө дүйнөнүн бардык континенттеринен келген адамдар бар. Бул жерде ар түрдүү уруудан чыккан, ар түрдүү диний таржымалы бар адамдар отурат. Бул сүйүү дини. This is a religion of love.
1963 бүткүл дүйнөлүк адилеттүүлүк үйү Шоге Эфенди белгилеген үлгү боюнча Бахаи коомуна бир катар пландар аркылуу багыт бере баштады. Кийинки ондогон жылдар ичинде бахаилер Бахауланын адамзаттын бирдиктүүлүгү жөнүндөгү көз карашын дүйнөнүн баардык булуң бурчтарына жан дилдеринен жеткирүүнү улантышты. Принциптер менен бөлүшүүдө көркөм чеберчилигин көрсөтүү өскөн. Музыка, бий жана театралдаштырылган спектакльдер жүрөктөрдү козгоп, жан дүйнөнү өзүнө тарткан. Мындай кыймылдын башында жаштар турган. Сыйынуу күчүнө таянып, ишенимдин жаш каармандарынан шыктанып, алар бул руханий ишкана үчүн маанилүү ролду аткарууга жан дили менен көтөрүлүштү. UNITY in a beautiful land, the sea, the sky. It's the race for time, the time, the place. To see we're one family, it's the human race. Азиянын, Африканын жана Латин Американын кээ бир жерлеринде 100 миңдеген адамдар ишенимди кучак жайып кабыл алышкан. Дал ушул мезгилде Самоа мамлекетинин биринчи башчысы Малиетоо Танумафили экинчи Бахаи динин кабыл алат. 30 жылдын ичинде улуттук жыйындардын саны 3 эсеге көбөйүп 174кө жетет. Муну менен Шоге Эфенди жандаткан административдик тартип мындан да күчтөнүп, Бахауланын дүйнөлүк цивилизация боюнча көз карашын ишке ашыруу үчүн пайдубал бекемделет. Ишеним бара-бара бекем орногон сайын, бахаилер Бахауланын принциптерин өздөрү жашаган коомдогу социалдык жана экономикалык муктаждыктарына колдоно башташты. Бул дүйнө жүзү боюнча миңдеген ар түркүн демилгелерди жаратты. Билим берүү, саламаттыкты сактоо, кат сабатка үйрөтүү жана айыл чарба тармагы боюнча жүздөгөн туруктуу долбоорлор жаралган. Бахаилерден шыктанган бардыгынын жыргалчылыгы жана бакубат жашоосу үчүн иш алып барган көптөгөн өнүктүрүү боюнча уюмдар пайда болгон. Мындай иш-аракеттерди ишке ашырууда алгачкы демилгени Абдул Баха Иранда кыздар жана балдар үчүн мектептерди ачуу, клиникаларды түзүү жана социалдык жана экономикалык гүлдөп өнүгүүгө багытталган программаларды кубаттоо менен көтөргөн. Бүгүнкү күнгө чейин тынымсыз куугунтуктан жапа чеккенине карабастан, Ирандын бахаилери сөз менен сүрөттөй алгыс туруктуулукту, сүйүүсүн, кайраттуулугун жана баатырдыгын көрсөтүп, мекенинин жана элинин социалдык, руханий жана материалдык жыргалчылыгын жогорулатууга өз салымдарын кошууну улантууда. жылдарга карата Бахаи коомчулугунун дүйнө жүзү боюнча этникалык жана маданий ар түрдүүлүгү абдан байып, анын мүнөздөмөсү өзгөрдү. Биздин доордун негизги руханий чындыгы бул адамзаттын бирдиктүүлүгү. Ишеним улуттук жана эл аралык форумдарда барган сайын көбүрөөк таанылып,
Азыр географиялык жактан дүйнө жүзүндөгү кеңири таралган экинчи дин болуп калды. Мындай тез өсүш көптөгөн кыйынчылыктарды жаратты. Бахай окууларын кабыл алган адамдардын санынын көптүгү жаркын коомдук жашоону түзүүгө түрткү болгон эмес. 100 миңдеген адамдарга Бахауланын аянын терең түшүндүрүү максатында колдоо көрсөткөндөр жетишпей баштаган. Ишенимди кабыл алган же анын иш-аракеттери менен алектенген ар түрдүү адамдардын саны арбыган сайын, биримдикти түзүүчү иш-аракеттерге муктаждык барган сайын айкын боло баштаган. Сансыз муундардын канына терең сиңип калган бейкалыс пикирлерден жана көз караштардан арылуу үчүн аң сезимдүү жана бирдиктүү аракеттер талап кылынган. Көптөгөн суроолор жаралган. Эркектер үстөмдүк кылган тең салмаксыз дүйнөдө кантип аялдардын үнү бирдей кабыл алынмакчы? Көптөгөн сандагы балдардын билимге болгон муктаждыктарын кантип системалуу түрдө чечүү керек? Өтө тез өсүп жаткан жамааттардын муктаждыктарын жергиликтүү жыйындар кантип канааттандыра алмакчы? Орчундуу маселелерди чечүү үчүн жөндөмдүү көтөрүп турган билим берүү аракетинин мүнөзү кандай болмокчу? Мындан улам Бахай дүйнөсү көптөгөн жаңы стратегияларды, методдарды жана ыкмаларды сынай турган интенсивдүү окутуу процессине киришти. Бул процессти жөнгө салууда Кеңешчилер институту чечүүчү ролду ойноду. Бул институт бүткүл дүйнөлүк адилеттүүлүк үйү тарабынан Кудайдын колдорунун функцияларын кеңейтүү максатында түзүлгөн. Мындан улам азыр бүткүл дүйнөлүк консультацияларды жакшыртууга, туруктуу иш-аракеттерди орундатууга, потенциалды жогорулатууга жана ишенимди шыктандырууга түрткү берген, бир жерде окутулган сабактарды бат анализдеп, андан соң аларды бүт Бахай коомчулугу менен бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк берген система бар. Бүгүнкү күндө эл аралык окутуу борбору Кеңешчилердин континенталдык кеңеши жана алардын жардамчылары менен бирге окуунун бул агымын жандандырууну жана алдыга жылдырууну улантууда. Кармель скрижалында Бахаула ишенимдин бүткүл дүйнөлүк руханий жана административдик борборун өнүктүрүү үчүн хартияны негиздеген.
1996-жыл Бахай коому үчүн чоң өзгөрүштөрдүн бурулуш мезгили болгон. Дүйнөнүн айрым аймактарында коомчулуктун түпкү катмарында топтолгон көп жылдык тажрыйбанын негизинде бүткүл дүйнөлүк адилеттүүлүк үйү чексиз мүмкүнчүлүктөрдүн куралы боло турган окутуу институттарынын тармагын түзүүгө чакырган. Бул ар бир калктын өзүнүн руханий, социалдык жана материалдык өнүгүүсү үчүн жоопкерчилик алуу иш-аракетин баштады. Бахай коому азыр өзүнүн окуу жана өнүгүү иш-аракетинин жаңы этабына өттү. Салам Аша, мен кантип үйрөнүү керектигин үйрөнүүгө убакыт келди окшойт. Мен ойтолго жолугушуусуна келем. Башкалардын эмне үйрөнгөндүгүн уккум келип жатат, анан ооба, мен да өз тажрыйбам менен бөлүшкүм келет. Ким билет, балким мен өзүмдүн сыйынуу жолугушууларымды кайра жандандырамбы? Мейли анда, саламатта кал. Бүттү. Абдан коос. Кичинекей балдарга бул абдан жакмакчы. Салам. Эртең көрүшкөнчө. Эгер мага бирөө 6 ай мурун ушул жерде отуруп алып, менин коңшумдагы уюштурулган балдар класстарына кагаз гүл жасап береримди айтса, мен түк ишенмек эмесмин. Чынын айтсам, бахайлер менен жолукканга чейин балдарды окутуу боюнча тажрыйбам жок болчу. Мен өзүмдүн айылыма кызмат кыла алам деп да эч качан ойлогон эмесмин. Биздин класска берип жаткан жардамыңыз абдан сонун. Ошондой эле биз сабактарды чогуу даярдай алганыбыз да эң сонун эмеспи? Ооба, туура айтасыз. Биздин үзгүлтүксүз жолугушуулар башталгандан бери мен өзүмдүн классым үчүн көптөгөн жаңы идеяларды алдым. Айтмакчы, бул жолу жаттоо көнүгүүсүн кандай жол менен ишке ашырсам деп турасыз? Кыймыл аракетти колдонуу менен ишке ашырып көрсөкчү. Чын элеби? Алар цитатаны да жатташы керекпи? Айтайын дегеним, алардын айрымдарына жаттоо кичине кыйынчыраак. Керек болсо, окуу ирим учурунда мен да цитаталарды жаттай албай кыйналып кетем. Келгиле бул бөлүктү өтпөй эле коелу. Биз жөн гана цитатаны түшүндүрүп, андан кийин аңгеме окууга өтө алабыз. Алар бул бөлүктү жакшы көрүшөт. Балдар аңгемелерди жакшы көрөөрү чексиз. Мен ыйык жазмаларды эмне үчүн жаттайбыз деп көп ойлонор элем. Биз жөн гана цитатаны окусак болот дечи, бирок ал биздин эсибизде калбайт да. Биздин ойлорубуз биздин иш-аракеттерибизге таасир этет. Андыктан биз бул сөздөрдү жаттап алсак, алар биздин акыл эсибизде адатка айланып, биз аларды өз иш-аракеттерибизде көрсөтө баштаарыбыз толук ыктымал. Туура айтасыз. Чыдамым кетип бара жатканда, жумшак сөз адамдын жүрөгүн өзүнө тартат деген акыл сөздөр эсиме келет. Ооба, Кудай сөзү күчкө ээ. Ал бул жалган дүйнөгө өзүнүн жаратман таасирин тийгизет. Ал биздин жүрөгүбүздүн кулпусун ачып, бизди өзгөртө алат. Мына муну көрсөңөр. Даярдоо институтунун бардык курстарынын борборунда чыгармачылык сөз турат. Бул курстарга катышуу менен адамдар бахай окууларын тереңирээк түшүнүп, айылдарынын жана конуштарынын руханий жана материалдык муктаждыктарын канааттандыруу мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүшөт. Даярдоо институтунун концепциясы жаңы нерсе эмес. Абдул Баха өзү кудайлык план скрижалдарында
ишенимдин мугалимдерин даярдоого токтолуп өткөн. Ал ошондой эле Иранда ишеним мугалимдерин үзгүлтүксүз даярдоо сабактарын кубаттап келген. Акыркы 25 жылдын ичинде институттун иш-аракетине катышкан адамдардын саны барган сайын көбөйүп, натыйжасында жандуу жана бир максатты көздөгөн жаңы жамааттар пайда болду. Бардыгы жылуу кабыл алынууда. Жеке адамдардын, институттардын жана коомчулуктун ортосундагы мамилелердин жаңы түшүнүгү пайда болду. Жана дүйнөнү жакшыртууда алардын ролдору бири-бирин кандайча толуктап турары жөнүндө да. Инсандар өздөрүнүн руханий өсүүлөрүн жоопту. Ошол эле учурда коомдун өнүгүшүнө салым кошкон жана өзгөрүүнүн башында турган негизи каарман катары көрүшөт. Институттар тарбиялоого, шыктандырууга жана багыт берүүгө умтулушуп, ишенимдүү жана колдоо көрсөткөн чөйрөнү түзүшөт. Бул жандуу жамааттардын өзөгүнө кызмат көрсөтүү жана сыйынуу турат. Жашоонун бул эки маанилүү жана ажырагыс бөлүктөрү Машрикул Аскар институтуна эриш аркак айкалышып келет. Машрикул Аскар институту Абдул-Баха дүйнөдөгү эң маанилүү институттардын бири деп сүрөттөгөн чындык, Кудайды даңктаган, таң агарып аткан жер, сыйынуу жана медитация үчүн ыңгайлуу жер болгон сыйынуу үйү калкка тейлөө кызматын көрсөткөн мектептер, ооруканалар жана балдар үйлөрү өңдүү гуманитардык мекемелер менен курчалышы кажет. Биринчи сыйынуу үйү 1908-жылы Түркмөнстандын Ашкабад шаарында курулган. 2016 жылы дүйнө Чилинин Сантьяго шаарындагы акыркы континенттик сыйынуу үйүнүн орношуна күбө боло алды. Ошодон бери планетаны жарыкка бөлөгөн, жарык чачкан маяктар катары кызмат кылган жергиликтүү жана улуттук ибадатканалар дүйнөнүн булуң бурчтарында курула баштады. Даярдоо институту бекем негизделген аймактарда коомдук иш-аракеттердин күч алганы байкалууда. Материалдык жактан өнүгүүгө багытталган бул иш-аракеттер социалдык шарттарды жакшыртуу үчүн рухий принциптерди колдонууга негизделген. Алар коомдун социалдык, руханий жана материалдык муктаждыктарына карата болгон жамааттык аң сезимдин өсүшүнүн жана токтоосуз түрдө өнүгүп жаткан цивилизацияга салым кошууга умтулуунун натыйжасы. 2018-жылы окутуу боюнча пайда болгон окуулардын чоң көлөмүнөн улам жана бул иш-аракет чөйрөсүнүн гүлдөп өсүшү үчүн бүткүл дүйнөлүк адилеттүүлүк үйү Бахай дүйнөлүк борборунда эл аралык Бахай өнүктүрүү уюмунун жаңы институтун түздү. Социалдык иш-аракеттер аренасында жаралган мүмкүнчүлүктөр бахайлердин коомдо кеңири тараган дискурстарына катышуусун арбытып жатат. Жергиликтүү деңгээлден тартып улуттук жана эл аралык деңгээлге чейин бахайлер коомчулуктун лидерлерин, мекемелерди жана мамлекеттик уюмдарды коомдун жашоосу үчүн маанилүү болгон аялдар менен эркектердин тең укуктуулугу, элдердин кыймылы жана интеграция, жакырчылыкты жоюу, расалык жек көрүүчүлүктү жок кылуу, айлана чөйрөнү коргоо жана туруктуу өнүгүү сыяктуу бир катар темаларга тартууда. Эл аралык Бахай коомчулугунун 5 кеңсесин түзүү аркылуу дүйнөлүк Бахай коомчулугунун тажрыйбасы эл аралык ар түрдүү уюмдар менен бөлүшүлүп жатат. Алардын эң башкысы болуп Бириккен Улуттар уюму эсептелет. Бахай эл аралык коомчулугу анын ичинен ЮНЕСКО жана ЮНИСЕФте консультативдик статуска ээ болуу менен глобалдык деңгээлдеги саясий дискурстарга өз салымын кошуп келүүдө. Мындан болжол менен 100 жыл мурун Шоги эфенди ишенимге мүнөздүү болгон, жеке адамды кайрадан жаңыланткан жана талкаланган дүйнөнү кайра калыбына келтире турган коомду куруучу күч жөнүндө айткан. Бүгүнкү күндө бул күчтүн толкунун дүйнө жүзү боюнча болуп жаткан коомдук өзгөрүштөн көрүүгө болот. Анда адамдар Бахауланын принциптерин ишке ашырууга аракет кылышууда. Үстөлдүк кылган адаттар,
када салттар жана билдирүү ыкмалары өзгөрө баштады. Ал тургай маданиятынын ажырагыс аспекттери да өнүгүп баштады. Бул көпчүлүктүн жан дүйнөсүнө таасирин тийгизген, мындан да терең ички өзгөрүүнүн сырткы көрүнүшү. Баракелде, эми мен биздин балдар класстарынын дүйнөдө болуп жаткан окуяларга кандай таасирин тийгизерин түшүндүм. Дал ошондой жана биздин класс канчалык кичинекей болбосун, ал жашоону жакшыртууга чоң салымын кошот. Маданияттагы бул өзгөрүү тууралуу кененирээк айтып берсеңиз? Мунун бирден бир жолун мен мамилелердин кайрадан аныкталышынан көрөм. Биздин жараткан менен, бири-бирибиз менен, жада калса жер менен болгон мамилелерибиз. Мисалы, институттун алып барган иш-аракети өнүккөн жерлерде аялдар менен эркектердин мамилеси өзгөрүүдө. Алар биргелешип, каныбызга терең сиңип калган бейкалыс пикирлер жана адилетсиз иш-аракеттер менен күрөшүүдө. Мурда биздин маданиятыбызга кысымчылык мүнөздүү болсо, азыр теңдик маданияты пайда болуп, коомду кайра куруунун башында аялдар турууда. Мен силерге бир нерсе көрсөткүм келип жатат. Убакыт сыяктуу эле бул окуя да илгерки окуя. Ал төрөлө электе эле аны жок кылууга аракет кылышкан. Көз боемчулук сыяктуу. Бирок анын бар экендиги байкалып турчу. Жок эле дегенде анын өзү жок кезде. Ал төрөлгөндө таттууларды таратуунун ордуна сызма менен байланган кайгы тогон баштыкчылар таратылган. Ал эми ага бир нерсе берилсе, анда эң кичинеси, эң азы, эң акыркысы берилчү. Көпчүлүк учурда эч нерсе деле калбай калчу. Тамак аш, ыңгайлуу шарттар, билим, урмат-сый. Мектепке барса, көп билим албай, көп сүйлөбөй, көп көзгө урунбай жүрүүсү керек эле. Ал өтө көп оорун элебеши керек эле. Ал өзүн кичирейткенден кичирейте берүүсү керек. Ал өзүн тынч, токтоо, басыңкы болгон абалга келтирип турууга муктаж. Денеси анын жаны үчүн коопсуз башпаана эмес экендигин түшүнүшү кажет болчу. Бирок азыр бул жаңы аян менен жаңы окуя жазылып жатат. Бул окуя өткөн окуялардын баарын чечмелеген окуя. Аялдар эркектер менен жанаша турган окуя. Ал төрөлгөнгө чейин эле жаңы жанды күтүү майрамга айланган. Ал төрөлгөндө үй бүлө, айыл, шаар, эл кубанычка бөлөнмөкчү. Ал тамак аш, билим алып, ыңгайлуу шарттарга жана урмат-сыйга ээ болмокчу. Ал мектепке бармакчы. Анын үйрөнө турган, түшүнө турган, айта турган жана үйрөтө турган көп нерселери бар. Ал уламдан улам өсө бермекчи. Ал дем алып, кыялданып жана билип, анын үнү күчтүү экенин билмекчи. Ал көтөрүлөт. Ал үй бүлөсү, айылы, шаары, улуту гүлдөп өсмөйүнчө тынч, токтоо, басыңкы болгон абалдан чыкмакчы. Бүгүн толук бир кылымга созулган жамааттык аракеттерден кийин биз Абдулбаханын эрки жана осуяты, ошондой эле кудайлык план скрижалында катылган акылмандык кенчтерин көрө баштадык. Миллиондогон аялдар жана эркектер жүрөктөрүн үлгү болгон Абдулбахага буруп, анын жолун жолдоого умтулуп жатышат. Акырындык менен алар өздөрүнүн ички жана тышкы жашоолорун Бахаулланын принциптерине байма-бай шайкеш келтирүүгө умтулуп, өнүккөн жана тынчтыкта өкүм сүргөн дүйнөлүк цивилизацияны куруу үчүн аң сезимдүү аракет кылып жатышат. 100 жылдын ичинде ишке ашкан мындай жетишкендик таң калтырбай койбойт. Кийинки 100 жыл кандай болор мени кызыктырып турат. Эми ал биздин өзүбүздүн колубузда. Бардыгыбыздын кошо турган салымыбыз бар. Биздин жасаган иш-аракетибиз келечекке таасирин тийгизмекчи. Мен өзүмдүн кенже балдар тобуман баш тартпашым керек деп ойлой баштадым. Сиз дагы балдар класстарынан баш тартпашыңыз керек го деп ойлойм. Мен дагы бул окутуу иримин токтотпошум керек окшойт.